Чүй электр тармактар ишканасына бригадалык 5 жаңы атайын техника тапшырылды. Бул жаңы унаалар алыс жакындагы жарык жеткирген жабдууларды, көмөк чордондорду ыкчам тейлөө үчүн колдонулуп, кызматты дагы жакшыртууга өбөлгө болмокчу. Бул энергетика тармагынын өсүшүнө чоң салым жардам болуп атат. Анткени Союз убагынан бери, көп жылдан бери эски техникалар колдонулуп, жалпы электр жабдыктар менен чогуу ушу техника унаалар эскилиğine жеткен. Союз убагынан берки ГАЗ-52, ГАЗ-53, ГАЗ-66, УАЗ-ЗИЛ деген техникалар колдонуп келген. Аларга дагы чыгымдар, ремонтуна чыгым көп кетет экен, күйүүчү майлар көп кетет экен. Бул техниканы карап көрсөк, бизге аябай чоң жардам этип атат. Анткени биз муну ыкчам диспетчерлик топтун ыкчам чыгуучу бригадасына берилип атат. Анткени бул диспетчерлик служба күнү-түнү иштейт, толугу менен бир суткада иштейт, смен менен. Аламүдүн райондук электр тармактар ишканасы 1,5 миң чакырымдан ашык аба чубалгыларын, 2 миңге жакын трансформаторларды тейлеп, райондогу 58 миң абонент, 3600 өнөр жай ишканасын электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздайт. Биздин район чоң, алып көрсөк, жогорку тоо жак, тоо этегиндеги айыл, жактагы аба чубалгалары 70 километр алыстык, ылдыйкы зонада дагы ошондой бир 7 километр алыстыкта болот. Көмөк чордондорго айрыкча аба ырайына байланыштуу убактарда авариялык өчүрүүлөр болуп калат. Күнү болобу, түнү болобу, бул аябай ыкчам түрдө пайдалансак болуп атат. Анткени ыкчам түрдө таап, ошол бузулууларды оңдоп түздөп, кардарларга убактында электр энергия берүүгө чоң салым болуп атат. Биз ошого чоң ыраазычылык айтып кетебиз. Чүй электр тармактар ишканасынын техникаларынын дээрлик 60%-нын эскилиги жеткен. Буга карабай энергетиктер ишин улантып, электр энергиясы менен камсыздоонун туруктуулугун сактоодо. Буга катар кышка даярдык иштери 1 марттан тарта башталып, иш өз нугунда жүрүүдө. Чүй электр тармактар ишканасынын энергетиктери жыл сайын 1 марттан 1 ноябрга чейин 2024-2025 жылкы күз-кыш мезгилине карата даярдыктар көрүп баштайбыз. Бүгүнкү күндө даярдыктар өз нугунда жүрүп жатат. Артта калуу жок, пландаштырылган иштер өз нугунда жүрүүдө. Ошол пландаштырылган иштердин убагында электр энергиясы эртең менен саат 9-дан кечки саат 5-ке чейин үзгүлтүккө учурайт да. Биз ал боюнча маалыматты өзүбүздүн атайын сайтыбызга, социалдык тармактагы баракчаларыбызга жайгаштырабыз. Абоненттер электр энергиясы үзгүлтүккө учураса кабатыр болбосун. Биз көз-кыш мезгилине даярдык көрүү үчүн өчүрүп жатабыз. Чүй электр тармактар ишканасына бөлүнгөн 5 техниканын бири Аламүдүн районуна, бири Сокулук районуна, ошондой эле Панфилов районуна жогорку вольттуу тармактар кызматы менен көмөк чордондор кызматына берилди. Нурайым Бейшиналиева, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй.